İşte siz dagы bizge koşulup arız жазып koya берсеңиz, Пажизинге кете берсин, мына 4 бала дагы атанын кордугуну көрбөй жашайт дейт. Siz dagы bizge koşulup arız жазып koya берсеңиz, Пажизинге кете берсин, мына 4 бала дагы атанын кордугуну көрбөй жашайт дейт. Анан айтып атпайбы? Иштейт, анан күнүгө эметет жанагындай. Жолдошуңуз ошол не деп атат? Ал менен жолугушканы бардыңызбы? Не дейт ал? Ооба, барсам калп дейт. Калп болсо эч кимсини мойнуңа алба дедим. Эч кимсини мойнуңа алба. Ошентип атабызды кармап кетти. Десем азыр мен жолдошума айтам деди. Анан ал жолдошу келди. Чалсанан гомго келиптир жолдошу келип анан. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, биздин каналга катталып, ошондой эле ой пикир бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Азыркы учурда биз Орок айыл аймагынын жакын жерде турабыз. Бул жакта биз Абсамат Масалиев Жайыл Баатыр көчөсүнөн тактап айтканда сиздерге белгилүү болуш үчүн көрүп атасыздар, жаңы курулуп жаткан Кыргызстандагы, башкача айтканда эми Орто Азиядагы эң чоң стадиондун үстү жагындабыз. Албетте бул берүү эми кээ бирлеріңиздер үчүн аябай аянычтуу болсо керек. Эмне үчүн дегенде кесилген бир адам жөнүндө айтып бермекчибиз. Ошондой эле ошол агабыздын келинчеги азыркы учурда аябай кыйналып атыптыр. Жалпысынан ушул тууралуу сөз болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Мен айтуум эле жолдошум карандай калп менен эле кирип кетти деп ойлойм. Биринчи эле биз бул келинди алганда адашыптырбыз. Азыр эми өзүм 2004-жылы келин алганбыз. Келин алып анан келин алдык деп деле айтканга жарабайт го. Бул эми кыргызчылыкта бул өзү эле атасын апасын алдап биздин үйгө келип кирип алган. Кирип алып ошону менен келип эч нерсе жок эле, балабыз экөө бизге айтпай эле жашап алыптыр. Айла жок, анан никелерин кыйып койгон атасы өзү. Ошону менен жүрдү, 1 жыл жашадылар. Келиним боюнда болду. Мен эми өзүмдүн кызымдай көрүп эле, өгөй атанын колунда зордук көрүптүр, зомбулук көрүптүр деп өз кызымдай көрүп эле бапес деп багып, карап жүрүп эметип жапжакшынакай эле колун суук сууга салдырбай эле ушу колумдагы балам ичимде 6 ай 7 айлык болчу. Андан ага деле карабай оокатка жок болчу кыз эми өзүм бала кылып алам деп ошондой мааниде эле мен кызга эч жамандык кылбадым. Балам кыйкырып койсо ай балам кыйкырба, бул андай көтөрө албайт, тиги бул деп эле ошо келиндин тарабын алып эле келин деп мындай ойлосом көп деле келин дебептир. Менде ар качан болсо эле кызым тура кой, тамак иче кой, кызым тура кой, эмете кой деп эле. Анан жолдошу жумуштан келсе атасы акча берет, экөө гулять эткенде чыгып кетишет. Анан интернетте айтыптыр, бизде кайнатам телефонубузду улам текшерип турчу деп. Текшермек турсун, биз алардын телефондорунун пин кодун деле билчү эмеспиз. Балабыздын деле сопсон эле жашап жүрүп эле үйлөндү, айныды да мындан келди. Балабыз сопсон жашап жүрүп эле үйлөндү, айныды. Үйлөнгөндөн кийин мага да кыйкырына баштады, атасын да сөзүн кайра баштады. Акырын ай балам андай болбойт, атага антип кыйкырбайт деп коем. Мага да кол көтөргөн күндөрү деле болду. Ай жаным андай кылба деп ары тартат. Ансо эме кылып мага көтөрүлөт. Алар деле баардыгын жаап жашырып жүрдүм. 1 жыл болгондон кийин анан апа мен түшүмө ар нерселер кирип атат, ак кийимчен адамдар кирип, жолдошуң экөөң бөлүнүп чыкпасаң жанакындай кайнең менен кайнтаңды ажыраштырып бересиңер, 4 баланын убалы сен койбойт деп улам түшүмө кирип атат деди. Анан мен биринчиси айтканда маани деле бербедим, мен балада деп эле маани бербедим. Кийин дагы айтты, анан атаң айта көрбө, атаң эми чоң адам, алым адам, андай түштөр ошондой алымдарга кириш керек, билбесем сага кирип атса десем жок апа ушундай. Анан 2-3 күндөн кийин эле айтып калды, апа мени ушинтип атам колдонуп жүрөт, ушундай 1 жылдан бери ушинтип кордук көргөзүп жүрөт деди. Жок кызым, мен ага ишенбейм. Мен бир жерде иштеп, анан кетсем, анан кийин силер айтсаңар жарашат. Атам сен жумушка кеткенде ушинтип мени колдонуп жүр десең жарашат. Жок, мен 24 саат атаңдын жанынан чыкпаймын. Мен ага кошулбаймын дедим да, кошулбаймын, мен ишенбеймин деп ошентсем, анан кийин жолдошуна айтыптыр, балам айтса балам да эметип, балам да ошонун сөзүнө кирип алып, анан улам эле атасын өлтүрөм тигинтем минтем деп анан ошентти. Мен анан өзүмдүн семьямды коргогон жол кыз Көлдөн болот. Көлдөн
кичи жаргылчагынан болот. Анан ошону менен жашап жүрдүлөр. Кийин анан мен айттым, жок андай кылба. Атаң тентек болсо байлап бак деген балам, андай кылба. Сен аялды тандабай атаңды тандашың керек десем, жок мен аялымды тандайм. Тиги бул деп балам көнбөдү. Анан улам эле бала эме кыла берди. Бала атасыны одураңда эле мен өлтүрүп салам, мен аялымды бир жыл колдонуп жүрүптүр. Тиги бул мен муну жашаттырбайм, тигинтем минтем эми балта менен чаап сасамбы, тиги бул. Анан бир күн тети жерде оокат кылып жаткам, тети печканын жанында оокат кылып жатсам, чуркап чыгыптыр. Апа эмне тамак жасап атасың деп. Эмне болду десем, келдиңиз мага сонун бир шанс үйрөттү. Эмне, кандай шанс үйрөттү десем, атам азыр пловду жакшы көрөт го, апам плов басып атыптыр. Атам тамагына чычкандары берип коелу, эч нерсе билбейт, өлүп калат, баарыбыз кутулабыз дептир. Келин ошентиптир. Анан төө чачым тик туруп эле мен Кудайым ай, Кудай эле жакам кармай эле, ай балам андай болбойт. Ай тамакты ким жасап атат десем, сиз дейт. Жеп аткан ким десем, биз дейт. Ошондо тамактан дедим, дары чыгып калса ким жооп берет десем, сиз жооп бересиз дейт. Болуптур дедим, мен эми жөндөн жөн эле дедим, атаңды өлтүргүм келбейт да мага эч бир эме кылбаса десем, келиниңиз азыр ошондой кылайык деп айтты деди. Келинди чыкырып, ай келин сен башың жайды эле, эмнеге антип атасың десем, апа силер да зордук зомбулук көрбөй жашайсыңар. Мен муну зордук зомбулук деп санабайм, мен зордук зомбулуктун четинде көргөн эмесмин. Сен өзүң өгөй атаңдан көрүп келиптирсиң, эми аны да менин баламды айтып эметип атасыңбы десем, мен эми просто эле ошентип тынчытсакпы деп ойлодум. Эмеге биз азыр зайылында жаза турган болсок, камалгандан көрө, камалып кыйналгандан көрө биз чычкандары берип өлтүрүп салсакпы дедим деди. Анан мен айттым, антип мен турмушума минус келтире турган болсоңор чыгып жоголгула дедим, чыгып кеткиле десем, аны тергөөгө барып бизге апам жол көрсөткөн, ошко качып кеткенибизге апам жардам берген деп айтыптыр. Мен ал максатта жардам берген эмесмин дедим. Мен өзүмдүн семьямды коргоп калуу максатында ачык эле айтканмын дедим. Аялыңды ал да анчалык менин семьям сага жакпайса, менин жашоом жакпайса, биздин семьядан чыгып кеткиле деп кууганмын дедим. Ачык мен аны мойнума алам дедим. Мен ал сөздөрдү айтканыма да мойнума алам дедим. Мен айтканмын дедим. Ай неге куудуңуз деп суроо берди. Мен айттым, ал бала дедим, аялдын сөзүнө кирип атасын өлтүрөм дедим. Плюс дедим, аялы чычкандары берейик, чычкандары берип өлтүрүп салайык дептир дедим. Мен ушунча 4 бала менен кантип жолдошумду таптаза, жолдошумду чычкандары бериптирди, өлтүрүп атса бала менен келинге эртеңки күндө мен жооп берип калбаймынбы десем, ал жагын сиз өзүңүз чечесиз да, биз эч нерсе билбегендей тура беребиз деди да. Баламчы, биз апа эч нерсе билбегендей тура беребиз, кийин анан эметкениңизден кийин биз балдарды карайбыз. Тиги жок, кереги жок. Анан мен ошого ачуум келип, экөөнү ачыгын айтканда үйдө мен кууп чыккам, кеткиле дегем, кеткиле десем, алар айтыптыр, бүт условияны түзүп, апам өзү бизге ошко качып кеткенге условия түзүп берген. Апамды да бул жерде жоопкерчиликке тартышыңар керек десе, ошонун эмесинде тергөөчү мени кайракай эле камап салам, сиз да мойнуңузга алышыңыз керек дейт да. Мен айттым, жок, мен мойнума албайм. Мен эч нерсе көргөн эмесмин, эч нерсе билбейм, мен мойнума албайм. Ала да албайм. 2 ай экөөбүз ушинтип тартыклаштык. Анан ушул адвокатымды таап, адвокатым менен сүйлөшүп, анан адвокатым ахмактарга сүйлөгөнгө деле сөз жок да. Азыр мен алар менен күрөшөр. Мына 7 ай болду мага, 7 жылдай болуп кетти. Уже атасыны 7 жылга кестирди. Эч нерсе көрбөгөндөй. Мен анын айттым да балама, балам, биринчи келди, өгөй атам зордуктап жүрдү деди, ага да көңүл бурбай жашай бердиң. Азыр дагы кайнатам зордуктат деп атат. 2 атаңдан калган аял менен кантип жашап атасың сен? Андан көрө башыңды ал эле чыгып кет да десем, апа сиз каяктан билет элеңиз, бул сүйүү да деп атпайбы? Анда сүйүүңөр болсо мен эч нерсе дей албайм. Мен жашоомо аралашпагыла, кийлигишпегиле, өзүңөр менен өзүңөр болгула дедим. Анан экинчисиде ошол Поляга барып келип жүрүп, неберемди ушул баламдан бир 3 ай 4 ай кичинекей неберем болчу. Неберемди алып барып, балам экөө ошол ээн талага баланы таштап коюп экөө качып кетип калыптыр. Атабыз барса, жолдошум барса, бала белчесинен суу, памперсти кийгизген, памперс көчүгүнү жеп салыптыр. Кызыл эт болуп калган. Келди, ыйлайт байкуш неберем. Ушу азыркы чыккан кызым экөөбүз 1 ай бир жума эметтик, экөөбүз карадык. Бир кылып этип, жаны да ооруган жок, ден соолугу да таптаза болчу. Анан төрөп келгенден кийин биз айттык, кыз эмес, кызыл этке зарлар жүрөт, балаңардын профилькасын алгыла десем, балам айтты, апа деди, атам алып барсын, мен жумуштан калгым келбейт.
мен жумушка чыгышым керек деди. Сен жумуштан да сага бала керек, балаңды эметпейсиңби десем, азыр эми айтып атат, кайненем дагы, кайнатам дагы биз баягындай эме кылганга, баланы каратканга возможность түзүп берген эмес деп атат. Мен канча жалдырадым, ай кызым тур алып бар, биринчи пробкаңарды алгыла, анан эметсе дагы эртең 2 айлык болсоңор мына Кудайга шүгүр, Аллахым силерге кыз эмес болуп койгон эркек бала берди десем, экөө тең анан келиним айткан сөздөр, апа мен муну балаңыздан төрөгөн жокмун, муну мен атамдан төрөдүм. Бул баланы жок кылышым керек деп жүргөн. Өзүм мойнуга алган эмес баланы. Баланы баштан эле принимать эткен эмес өзгө. Принимать этпей анан эмизбей койчу анан небереме өлө ичим ачышат. Азыр деле болсо ушундай чоңоюп калмак, басып деле калмак уже. Ошону менен анан улам сотко барган сайын жалынам, үйгө келгенде да жалынам, ай балдарым урматына арызыңды алып койчу балам, келем арызыңды ал, кичине атаңа жеңилдик болсун, арызың алсаң деле баары бир бул эме изнасил менен түшкөн адам эме болбойт экен, бирок жок дегенде бир аз жеңилдик болот экен, ошого сен жок дегенде арызыңды алып койчу сураныш десем, жок мен албайм дедим, мен до конца кетем, мен балам өлүп калды деп атпайбы. Мен айттым, анан сен балаң өлүп калганга өзүңөр дагы күнөөлүүсүңөр, силер бул баланы принимать этпей аткансыңар, экөөң тең кабыл албай аткансыңар. Келиним ачык эле айтат, бул менин кайнатамдан төрөдү, ал мен эртең муну кантип башкарам, жолдошумдан төрөгөндө экөөбүздүн каныбыз бир болот эле, баланы тарбиялап багып алсам болот эле деп ошентиптир. Анан кийин адвокатым айтып калды, келдиң ушул жерден туура эмес сүйлөп алды дедим. Не болду десем, сотко кирди да бир сутка эч нерсе бербедим, балам ошого чарчап калды деп айтты деди. Мен айттым, Кудайым, Аллахым бар экен мага, күйүптүр Аллахым ушул жерден, менин колумда өлбөй, ошо өздөрүнүн колуна барып чарчаптыр десем, ошол бул жерден ушундай саат 4-5-терде алып кеткен тергөөчү, анан ошол сезимкирстик борборунун бир чоң эже бар экен, үчөө келип алып кеткен. Анан ал эже да алдап коюп атпайбы, элди балдарга кошулуп эже да алдап атат. Бул жерде неберем менен бул балам жатат да, экөө жатат. Бала бул жактан кирип келди дагы, келип алып менин баламды алып 20 күндө эле баласын тааныбай калыптыр да баламчы. Балам келип менин баламды көтөрүп чыгып кетип атат да. Анан коркуп кеттим. Ай, ал эмне кылган? Ал менин балам. Өзүң балаң ал дедим да. Мен коркуп кеттим, чынында коркуп кеттим. Өзүң балаң албайсың алып кетсең, ал менин балам дедим да. Менин балам десем, анан көтөрүп чыгып, бул жерде аялы турат, аялга берди, анан көтөрүп чыгып кетти. Артынан чыксам, машинада баланы эки жагынан балам минтип кармалыптыр. Баланы минтип алган да келин баланы минтип алып отурат. Балам эки жагынан колунан кармалыптыр. Келдим болсо кыстап эмисип атат да. Мен айттым, дагы айттым, ай кызым, ал уже сен сүтүңдү кандай сактадың билбейм, эме кылба, андай кылба, бала ооруп калат. Семьясы менен эле багып калат десем, ишиң бу, өзүбүздүн балабыз деди. Анан балага айттым, ай балам, сен айтсаң жок дегенде десем, аралашпа биздин балабызга деди. Балам дагы ошентти. Анан унчукпай эле калдым. Сезимкирстик борборунун эже келип анан тергөөчү айтты, бул эже мынтип контейнерде жашайт экен, бул эже да муктаж экен, бул эжеге да жардам бериңиздер, камкордукка алыңыздар. Сен макул деп кетип алып, барып кийин интервьюга мынтип айтыптыр. Мен ал контейнерди жеке өзүм кирип, контейнердин ичинен ал аялдын колунан өзүм алып чыгып бергенмин неберелерини. Келин менен бала кирген эмес деп. Келин менен бала кирген, ал эже ошол чөгүндүн да наркы жагынан келген эмес, ошол жерде эле турган. Бала менен келин келип өзү эле алып кеткен. Ал эже ошол жерден дагы калп сүйлөп атат да, чоң эле экен. Анан ошону менен мен кайра барсам эч ким эме кылбай койду да, мен кабыл албай койду. Облсменге да бардым, эмеге бардым, азаттыкка бардым, кайсыл эле жерге кир десе, ошо бардым, эч кимиси жок, силер бир жыл бою байкуш кызды кордоп жүрсүңөр, зордоп жүрсүңөр, биз силерди карай албайбыз деп бардыгы отказ кылды. Анан айла жок, НТСтин номерин интернеттен таап НТСке чалдым. Ай, силер жок дегенде силер карайсыңар, силер эки тараптуу карагылачы, сураныч эки тараптуу карап, мен да үнүмдү уккулачы. Бул карандай калп дедим да, бул карандай калп, бул кайненем көрүп жардам бербеди. Интервьюларды окусаң үрөйүң учат. Кайнапасын да кошуп жоопкерчиликке тартыш керек. Тиги бул кайнапасы көрүп туруп неге жардам берген эмес? Кыргызда макал бар го, эр бермек бар, жан бермек бар. Мен кантип эле жолдошум ушинтип атса, анан тергөөчүгө деле айттым, бул экөө ушинтип жатканды мен көргөнүмдө дедим. Аш бычакты алып кирип туруп эле экөөнү тең жайгарып туруп, анан бычагымды көтөрүп мен силерге келмекмин дедим да. Мына акмактар монтип кылас нерсени жазып атыптыр. Мен үстүнөн кармап калып ушинтип экөөнү тең эме кылдым деп эле көтөрүп келмекмин бычагым менен. Мен жоопкерчиликке тартсаңар, мен мойнум менен, колум менен кылдым, мойнум
мойнун менен тартканга макулмун деп эле келмекмин десем, ошол сыяктуу эле азыр да 3 жолу көргөнүңүздү мойнуңузга алып коюңуз деп ошол тергөөчү эметип атпайбы. Мен айттым, жок, мен албайм, ала албайм, алгым да келбейт. Мен ал иштерди эч нерсесин, эч кимисин көргөн эмесмин дедим да. Көргөн эмесмин десем, жок, сиз коркуп атасыз, сиз көзүңүз башка сүйлөп атат, өзүңүз башка сүйлөп атасыз дедиле. Анда мени бошоттойн, көзүмдү алып кал, көзүм жооп берсин дедим да, ачуум келип анан. Улам 2 ай кыйнап жүрдү да, мени через жүр ошол тергөөчү да 2 ай кыйнап жүрдү. Сиз мойнуңузга эле алып койсоңуз болду, эже кыйынчылыгы жок, сиз жоопкерчиликке тартылбайсыз, барып балдарыңыз менен бактылуу жашай бересиз, болду, ошону менен эле бүттү. Биз сизди башка кыйнабайбыз деп атпайбы? Анан мен эч кимисин атабыз жөнүндө айта кетсеңиз, ал каяктан болчу, качан төрөлгөн, анан мен жолдошум Баткен областынын Баткен шаарында Дөңмөн көчө деген көчө бар, ошондо 1974-жылы 15 октябрда туулган. Менин экинчи турмушум. Анан баласы айткандай, менде мурдакы аялдардын жөнүндө эч бир понятиям жок. Ушу 2 баланын мамасыны билем, бул төрөттөн каза болуптур. Төрөттөн бул балдардын апасына бир врач айткан экен, сага төрөгөнгө болбойт десем, кызым менен балама эми энебиз да, шерик кылып калайын деген ойдо. Боюнда болуп калса, жолдошум айтпай жүрө берип, кийин анан чоңойгондон кийин уже алдыра аборт кылганга болбой калып, анан төрөгөнгө мажбур болуп, төрөттөн каза болуптур. Бул жерде көрсөтүүгө коюлган ушу шаарда. Анан ошону менен эле жолдошум Аравияда бүтүп келген, өзү 16 жыл, 17 жыл ошол жакта бүтүп келген. Канчанчы класстан да кеткенди айтып жүрөт эле, унутуп турам азыр. Ошол алымдар менен окуган деп. Ооба, Чубага, Жабдышкүр ажылар менен курсташ, ошолор менен бирге окуп келген. Өзү деле айтып эле жүрөт, ошолор курсташтарым. Анан анча-мынча тамашалашып койт да, ошолорго үнүңүз окшош экен, тиги болсо жок, алар мага окшош деп өзү деле тамашалап ошентип калат. Анан шаарда деле ошондой аттуу баштуу тааныш достору бар, бардыгы эле билет. Азыр бардыгы эле таң калтат да, ушундай деле болмок беле, баласын эмне болуп калган, ушундай алым адамды чалып жыгыптуу деп баары таң калып эле. Бирок бетин кайтарып отказ кылып кеткендери да болуп атат, бирок жардам бергендери да көп, жардам берип аткандарына баардыгына Аллахым ыраазы болсун. Жоктоп келип дагы эмететтер, анан акчалай дагы жардам берет, продукты жагынан дагы балдарыма көмөктөшүп жардам беришип атат. Ошо жолдошум жөнүндө мен эч бир жаман комментарий айта албайм. Эмне дегенде, бул 30 жылдан бери бир бөйрөк, экинчи бөйрөгү деле слабый иштечи. Өзү келин өзү деле көрүп жүргөн. Мен ошол келин келгенден кийин деле кышында барып капельница алып, кыш кириши менен капельница алдырат болчумун. Кышында да, жарым кышта дагы капельница алдырып каратып, улам эметет болчумун. Анан мени карабайт, мени тигинтет, минтет дегенге баласына мен атасы, баласын десе өлүп алчу да, ошол именно ошо баласыны мен бул аялдан калган аманат, бул кыз менен бала, мен буларды эч кимге түрттүрбөшүм керек. Мен оюм эле бул айтып атыптыр да, 8 аял алган, ошолорду чакырсаңар болот деп. Ал 8 аял кантип кеткен, мен азыр эми отуруп, эми ойлосом, бул мени да ошентип экөөбүздү да көп уруштурчу да. Жумуштан келсе атасы, ата мен курсагым ачты, апам тамак жасап айтат, апам тигинтип коюптур, минтип коюптур, жок жерден эле бир нерселерди айтып анан уруштуруп койчу да бизди дагы. Анан мен көбүн эле унчукпай эшикке чыгып кетчүмүн. Бул кыйкырып баштаса мен эшикке чыгып кетчүмүн. Анан өзүнө келгенден кийин кирип алып кадимкидей эле оокатыбыз боло берчү. Ал да унутчу, менен дагы эле унутчум. Анан 1-2 жолу айтканда өзү, мен айылда Баткенде жашап жүргөнүбүздө мен элдин коюну кайтарчу экен жолдошум. Анан ошол талаада жүрсөм, ата, апам бизге кыйкырып атат деп ошентти да. Апаңа берчи деп берди эле. Менин балдарыма кыйкырган адам менен мен жашай албайм. Мен баргычактын балдарыңды алын. 2 баласы бар экен ал аялда да. 2 балаңды ал дагы мен баргычам кетип эле калчы, тынч эле, тихо мирно эле жашайлы деп ошентсем, мен келсем 2 балам отурат, аялдын балдарын алып, тетиге 2 аял кетиптир деди. Ошентип эле жылуу жумшак сөз менен эле кетирип эле жүргөм, аларды деле мен эч бир эмеси жок деп ошентти. Анан мен СИЗОго барганда, улам СИЗОго барганда сурайм да, ушундай дептир, ушинтиптир, тергөөчүлөр ушинтип сурап атат, 8 аял алды деп жатат. Мен 8 аял алганыңды билбеймин, кандай жашаганыңды деле билбеймин десем, анан ошондо жолдошум айтты, мен 8 аял эмес го, билбейт экенмин го, алсам бир 4-5 ушу 2 бала үчүн алганмын деди. Ушу балдар үчүн балдарды катуураак тийсе эле, ушинтип жылуу жумшак сөз менен эле ажырашып эле ушинтип эле эме кылып атканбыз. 2 айдан кийин жаңы тергөөчү
эметкенибизден кийин анын жумуштары иштери башталды, тергөө иштери. Жолдошумду алып келди, мени алып барды, сурак кылды. 16 август күнү кармап кетишкен. 16 август күнү кармап кетишип, ошону мен сентябрь, октябрдын аяк ченинде соту башталды. Улам сотуга барып жүрдүк. Биринчи визитка боюнча эле эме кылып, визитка боюнча болуп атты. Кийин анан булардын жумушу, иштери сотко өткөндөн кийин анан булардын иштери дагы эки, кийин барсам 3 беренени мойнуна коюп салыптыр, баласы менен келини. Кайсы берени? Неберебизди өлтүрдү деп, балабызды 20 күн сүт бербей, эч нерсе бербей карабай өлтүрүп коюптур деп. Анан экинчиси зордуктоо боюнча, үчүнчүсү визитка боюнча 3 берене менен ошо 3 беренени коюптурлар. Анан кийин сот болуп жүрдү, улам барып аттык, анан Ленинский сотто болуп атты сот. Адвокатым жакшы эле иштеп атты. Мага эч бир мындай эме берген жок, бирок кагаз түрүндө мындай Келишим бербедиби? эч нерсе келишим берген жок. Мен азыр карады? Туйбаев Курманбек деген. Анан ошол мен айттым, мага да беришиңиз керек экенсем, ана мына деп эч бербеди. Мен СИЗОго барганда анан ошо зордуктоо боюнча ата-энелер жыйналып, президентке кайрылабыз деп өзүбүз жыйналып атсак, анан ошол жерде ата-энелер ойготту мени. Мен ошогочо караңгычылыгы менен жүрө бериптирмин. Анан ошол жерге барсам, баарынын колдо документтери бар экен, делолары бар экен. Бизге мынтке мындай. А сен жолдошуң кайсы статья менен отурат десе эле билбейм дейм. Кандай сот болуп атат десе эле билбейм дейм. Сен өзүң барып атасың деди. Мен улам сотко барып атам, бирок жабык сот болуп деп киргизген жок дедим. Киргизген жок. Ошентип азыр СИЗОдо отурганыга жети, уже 8 айга кетип атат. Мен жашаган жерим ушул жер. 20 күнгө киребиз, жашайбыз деп кирип эметип, анан 20 күн ичинде эле атабыз түрмөгө кирип кетип, биз ушул жерде кышы менен 5 балам менен калып калдым. Кыш кирерден алдың чыккыла деди. Мен жалдырадым, ыйладым. Ачыгын эле айтканда мен бара турган жерим жок. Мен темир болсо деле ошол жерде жашап турайынчы. Балдар менен бара турган жерим жок. Жашап турайын деп сурансам, анан жок, жакшы дагы. Кийинки сатып алган байкелер жакшы экен. Макул, анда кышы менен туруңуз деп. Азыр эми уже күн жылыды, чоң машиналарды оңдой турган цех неме кандай деп усто деп ошондой жасайбыз бул жерди. Ошого биз мурда шаарда турчук, ал жер аренда болчу, аны жолдун бою деп андан кеткиле деп атат. Ошого бул жерди биз ошого сатып алдык. Бул жерден дагы эле эми чыккыла деп атат. Бошотуп бересиңерби деп. Мен өткөндө айткам. 20 күнү келди, февралдын 20-ларында келди. Эжеке бошотуп бергиле, эми кышы менен турдуңар. Эми бошотсоңор биз деле келип Өзбекстандан усталарды алып келип койгонбуз. Усталарыбыз да даяр келип, эми үй кылып биз бул жерге стройка баштап атканбыз деп. Анан ошентип мен айттым, эртең 25 сот болсун, атабыз чыгып келсе дагы жакшы. Анан кесилип кете турган болсо дагы мен өзүм бир амалдап бир жагын таап чыгып кетем деп ошентсем макул деди. Бирок андан бери келип эметелек, чыккыла дейлек, бирок чыгып бошоткула деп койгондо бул жерде бошотуп койгула. Эми кышы менен койдук деп. Эми кышы менен мен сууну да алыс жактан ташыймын. Отун суум бар дегендей, баары бир өтүгүнү сүйрөй албаса деле эркек болгону жакшы экен. Анан ошо отун суум менен, балдарым менен кышы менен кыйналдым. Балдарым иштейт, тетит апа, биз да эл катары үйдө жашайбызбы? Апа, ушинтип атам чыккыча контейнерде жүрө беребизби деп балдар эле жүрөк тез ада кылат экен. Азыр канча балаңыз бар? 5 балам бар. 5 балаңыз бар. 5 бала менен ошол жерде кыштадым. Айтсаңыз, азыр ошо жолдошуңуз негизинен кандай каякта жумуш кылчу, эмне иш кылчу? Ошол жолдошум такси кылчу, биринчи шаарга келгенибизде такси кылчу. Такси кылып, такси деле кийин бир бөйрөк болгондугуна байланышты бат-бат туалетке бара берет деп бат-бат бошонуш керек. Анан такси деле болбойт экен, кыйналып кетет экен деп анан өзүбүзчө машинасын сатып, экөөбүз базарга барып мал алып келип, ошентип кышы менен карап, жай болгондо сатып эле ошентип эле жашап жүргөнбүз. Анан эл келет, нике окуп кой деп, Куран окуп кой деп, ошолорго барчы. Молдо болгон Ооба, молдо болгон. Анан мечиттерге барып, даватчылар келсе, ошолорго тамак аш алып барып, ошолор менен сүйлөшүп, ошентип эле жапжакшынакай эле сопсон эле жүргөн болчу. Атасы экөө деле жапжакшынакай эле, атасы экөө достой эле, эч бир мындай экөө алышып күрөшүп ойноп атса, бирөө көрсө эч качан ата бала дечи эмес да, булардычы. Үйлөндү, анан өзгөрдү да балабыз, үйлөндү. Ага чейин деле
кичинекей менин балдарым атабыз өтө эле баласак да, анан балам эми жумуштан келатып атасына бир шаурма көтөрүп келет, бир кола көтөрүп келет. Апа, ата жеп ал, сен күчтүү болсоң биз дагы күчтүү болобуз деп баласы ошентип эле карап жүргөн атасын. Анан алып келсе атасы бул кичинекейлерге бөлүп берип коет. Анан ачуусу келип кийин апа эми кандай атама жедирсем болот деп ошентип жүрдү. Кийин анан өзү акылы келип бизди жашап аткан жерибизден алысыраак жерде мечит бар. Ата, ошо мечитке келе калсаң бирөө Куран неме нике кыйдырат экен же дем салдырат экен, келе калсаң деп ошентип чакырып жүрдү. Анан барса шаурмасын берет экен, коласын ичирет экен. Ошол жерде Кусантой Козаран экөө үйүбүзгө келип жакты сүйлөшүп, эшиктен кирип келат эле экөө ата бала эмес да, бирини бири кууп, кубалашып, ойноп, бири менен бири алышып күрөшүп эле мен төшөк салдым, болду булардын оюну башталчу да. Сен жана минтип койдуң беле, сен жана мага тигинтип сүйлөп койдуң беле, экөө болду кетти алышып күрөшүп эле үй менен бир болду ойноп жатып калчу да, үйлөндү. Атасынын бетинен өпмөй да жок, атасы менен антип кубалашып ойношмой да жок. Балалар бир топ болуп эле эметип өзгөрүп эле серьезно болуп эле атасына деле сөз кайра баштады, мага сөз кайра баштады. Анан минтип келин буруп кеткенге эч бир акылым жетпейт да. Жогору Ошу Мирзөнүн үстү жагында квартирада жашаганбыз, проектированныйда көчөдө ошол жерде жашаганбыз квартирада. Аны деле 7 жыл болду жашаганыбызга. Анан 7 жылдан ашып калды. Анан өзүбүз келебиз жайында бошотуп койгула, өзүбүз келебиз деп ошо бирөөгө саттык дептир. Калп айтып атам да. Бирөөгө саттык дептир, бирөөгө саттык уже эси келип эметет. Биз башма баш эле баягындай туугандар эле өзүбүз ичара эле келишип, биз ал туугандардын үйүнө оштуктар болот эле. Оштон биз бул жактан бир үйүн алдык. Ошол тууганыбыз барып ал үйдү ала турган болду. Үйдү бошотуп койгула деди, макул деп. Анан бул жерге 20 күнгө келип эле 20 күндүн ичинде жолдошум кирип кетип атпайбы ал жака. Жолдошуңуз ошол не деп атат? Ал менен жолугушканы бардыңызбы? Не дейт ал? Ооба, барсам калп дейт. Калп болсо эч кимдин мойнуңа алба дедим да, эч кимдин мойнуңа алба. Албадыбы? Жок, эч нерсени мойнуга алган жок. До сих пор эле баласы айтат да мага, апа сен дагы арыз жазып кое бер. Баш изиңе кетсин. Сени деле кордоп жүрдү го, сен сага деле кордук көргөзүп жүрдү го дейт. Мен кандай кордук көргөздү десем, экөөңгө урушчусуң го. Биз экөөбүздүн урушубуз сенин айыңдан болчу дедим да, эмнеге дейт. Анан такси кылып жүргөндө эми келет да, жумуштан келип оокатың кандай, продуктың кандай дейт. Анан кийин 2 жолу ошону байкадым да, мен өзүм байкадым ошонучу. Мага 1000 сом же 1,5 миң берип, магазинден барып продукт кылып ал деп берсе, 1,5 саат 2 сааттан кийин баласыга ошол акча керек болот да, аз деле эмес, көп деле эмес. Мага 1000 сом берсе 1000 сом акча керек болот, 1,5 миң берсе 1,5 миң акча керек болот да, ата мага срочно ушунча саатка ушунча акча керек болот дейт. Анан жолдошум айтат да, кемпир балага керек болуп калыптыр, билесиң мен баланы өтө жакшы көрөм, бул бала десе өлүп алам. Сен магазинден барып карызга эле жазып тур, мен эртең такси кыламдан кечинде келатып карызыңды жаап келем деп ошентип. Анан макул деп жанакы акчаны баласыга берем да, баласыга берсем анан чыгып кетет. Бала кайсы жылы төрөлгөн? Баласы 2007. 2007 болсо иштебейби беле? Иштейт, анан айтып атпайбы? Иштейт, анан күнүгө эметет жанагындай бөөктөрүнө майда чүйдө кылып келет. Интернетте айтып атпайбы, мен ошол семьяны мен бакчым деп. Эми баланын милдети да, эми баарыбыз эле ата энебизди багабыз деп, чоңоебуз, ата энебизди эме кылабыз деп, баарыбыз эле таяк жеп эле, ата энебизден таяк жеп эле чоңойгонбуз да. Анан мени көп сабаган тиги бул деп, анан ошентет да, билбейм, бир көп сабап деп зордук зомбулук көрсөтүп деле мен жашадым го, мен өзүм билем да. Анан экөөбүз, ачыгын айтканда экөөбүз кол көтөргөн эмес, мага тил мындай айтышып, көп айтышчык да, ушу баланын артынан көп айтышчык. Анан сен баланы минтип коюпсуң, сен баланы тигинтип коюпсуң деп. Анан көптөн көп эле мен унчукпай чыгып кетчим да, унчукпай чыгып кетип жеңчим да. Коем кичине өзүнө келип калсын, анан кирейин деп. Анан бир аз эшикке балдар менен чыгып кеткенимден кийин келсем өзүнө келип калчу, анан кадимкидей эле жашоом уланып кете берчү да. Азыр до сих пор эле азыр деле айтып келет да, апа ошончо аял кетти, сен кантип калып калдың, 4 баланы төрөдүң, кантип атамдын эмесинде калып калдың дейт да. Мен айттым да, мен баарыңардын эмеңерди жуттум да балам, баарыңарды турмуш деп. Өзү айтып турат, турмуш, мушка жашасаң, ошо мушту жесең, жейсиң, жебесең, ошону чечип кете ала турган болсоң жашап кетесиң. Ошо мушту чече албай турган болсоң
жашап кете албайсың. Мен өзүмчө ойлойм, ошол силердин мушуңарды чечип, турмушуңарды чечип анан кийин ошо жашап кеттим деп ойлойм десем, жок, бул жерде башка мандем бар дейт. Башка мандем бул эми эмне болуп атат? Биз атаң экөөбүздүн урушканыбызды айтсаң, карындашың артынан урушат болчук дедим. Сен артыңдан урушат болчук. Анан ошол башка, мен эч бир мындай туура эмес жолго басып, бир туура эмес мамиле кылган эмесмин атаңа. Ошол чакка чейин атаң айткандан чыкпай эле, атаң айткан эле кылып келгенмин десем, коюңузчу апай, сиз дагы кызыктай эле сүйлөйсүз да, сиз дагы бизге кошулуп арыз жазып кое берсеңиз, Пажизинге кете берсин. Мына 4 бала дагы атанын кордугуну көрбөй жашайт дейт да. Мен дагы ыйладым да, сен эмне деп атасың, ал эмне дегениң? Бул атаңа зар болуп атат, бөөктөрүм. Күнүгө ата түндө да түндүр балда туруп алып да калп айтыпсың го. Мен биринчи келгенде, биринчи кирип кеткенде мен минтип алдап жүргөмдө балдарым. Атаң түндө келип эртең менен да жумушуна кетип калып да. Мурда өйдө үйдө жашаганыбызда деле таксиден кечинден келип силер келгече силер уктап калат болчуңар. Анан эртең менен силер тургужаңар такси кылып кетип калчу го, ошентип кетип калат деп жүрдүм да. Анан 4 жаштагы кызым ошентип ишенип жүрүптүр. Наркы экөө чоңоюп калган, акылы кирип калган. Апа, сиз бизди алдап атасыз деп эле ошентип жүрдү. Ошо 4 жаштагы кызым бир күн түндө туруп алып айтып атпай, апа, сиз мени да алдаптырсыз да, атам келбептир го, мына атам жок деп. Ошо балдардын көңүлү деп башты 4 айга чейин төшөгүнү жыйнаган жокмун да. Күнүгө атасыга да кошуп төшөк салам. Эртең менен жыйнайм. Атам келди. Мына эртең менен балдар тургузакты төшөгүнү адам жаткандай кылып таштап коюм. Мына атаң келип кетти. Ошентип алдап жүрдүм. Кийин анан сот башталгандан кийин, апа, алдаптырсың, атам камалып эле кетиптир го деп Билип калышты. Кийин билип калышты. Кызым стресс алды, 3-класс кызым. Ал барса эжеyi да сураптыр. Айдына жүрсөң 4 алып берем деп. Окуучулар атаң ошентип бөөгүңдү өлтүрүп койгонбу, атаң камалып кеткенби деп, мектепке барбайм деп канча ыйлады. Алдап салдап анда жөнөтүп жүрдүм. Андан кийинки балам ал эме экен. Эркек бала экен, ал билгизбеди. Ошо кызым көбүрөөк стресс алды, өзүмө кошулуп. Жапжакшынакай жүрүп эле пятница күнү болчу, эртең менен кызымды школго алып кетти. Ошо мүрзөнүн ортосуна келатып, давлением көтөрүлүп, эсиме алып кулап калыптырмын да. Эже, айтсаңыз, ошо кыз кайсы милиция бөлүмгө арыз жазыптыр, кайсы жылы жазган, ошол боюнча? 2024 эле көлгө качып барып караколдон арыз жазыптыр. Алар анан караколдон келиниңиздер, келин анан караколдон эме кылган окшойт да, бул жакка Ленский сотко эме өткөрүп берген окшойт да, анан Ленский сотко чакырып атат деди. Анан ошентип жок болуп кеттилер да, экөө тең жок, небере биздин колубузда. Анан атасы айтты, булар точно эле деди, өздөрүнө кол салды деди. Өздөрүнө кол салды, булар точно эле өлдү. Булар эми мен өлдүм, эми мен экөөнүн тең эмесин, сен бекем болушуң керек, неберени карашың керек, 5 баланы карашың керек, 6 баланы өзүң бир нерсе кылып багып калгасың. Эми мен экөө тең өлүп кеттим, барып өлүгү чыгат булардын деп эле коркуп атты да. Адам өзүн өзү өлтүрүп алыш оңой эмес, булар бир жагына эле качып кеткен деп мен сезип эле турдум да. Булар бир жагына качып кеткен, бир күн дагы бир оюндары менен чыгат же сен үстүңөн арыз жазып чыгат дедим да. Айтканымда эле ошондой болду. Арыз жазып анан барса ушундай дептир. Анан угуп алып өзүмө келдим дейт да. Балам да тирүү, келиним да тирүү десем, ооба, экөө тең тирүү, бирок келиниңиз менен балаңыз үстүңүздөн арыз жазыптыр. 1 жыл бою сиз келиңизди зоодуктап жүрүптүрсүз деги болду. Анан ошентти дейт. Анан сурап эле чыгарып жиберди дейт. Чыгарып жиберди, келдим деп анан ошентти. Келип анан ачыгын эле айтканда үйгө келди, ошо күнү эле жатты. Анан эртеси чыгып кетип эле ошону мен үйгө келген жок. Жолдошуңуз? Ооба. Үйгө келсем, милициялар колум кайрып алып кете турган болсо, балдар коркуп калат. Мындай жашооду көргөн эмес жок, мен балдарым ал күнү көргөзө албайм деп. Өзү эле барыптыр да, Жок. Кийин ошентип жүрдү, кийин анан өздөрү артынан түшкөн экен. Бир күн мени чакырды барып, анан экөөбүз жакшынакай эле бир жерге кафе кирип чай ичтик. Анан чыгып бир парк, балдар ойнойт турган аянт бар экен, ошого барып экөөбүз четте турсак эле, ошо биздей эле кийинген адамдар келип эле, Исаев Окунбек, сиз болосузбу деди. Ооба десе, биз менен жүрүңүз, каршылык көрсөтпөңүз деди. Ошол жерде катып калыптырмын, эч нерсе билбейм. Өзүмө келсем ошо алып кетиптир. Ошол мен үйгө чыгып келдим. Үйгө чыгып келип анан өзүм тааныштарыма чалдым, тиги бул деп. Анан ошол өкүл тайнебиз бар шаарда.
биринчи эле ошого чалдым. Ай Нурия эже ошентип атабызды кармап кетти десем, азыр мен жолдошума айтам деди. Анан ал жолдошу келди. Чалсанан гомго келиптир жолдошу келип, анан сен балдар коркот, балдар менен үйдө эле кал, мен өзүм чечем, өзүм артынан чуркайм деп ошентти. Анан макул деп мен ошол күнү барбадым. Эртеси бардым, анан эртеси барсам кирип жатсам эле мен сизди камайм деди да тергөөчү. Мен биринчи жолу барганыма байланыштуу мен чындыгында корктум. Азыр мени да камап койсо атасына кошуп, мен эмне кылам, балдарым каякта калат? Талаа болсо бул жак. Балдарымды ким карайт деп ачыгын айтканда эле корктум. Анан создашыда сонду таныш сиңдим бар болчу. Анан ал кычалат болуп чыпылдап кайра чалып атат да. Анан чалса, сиз жолдошуңуз менен сүйлөшүп атасыз, сиз эме кылып атасыз деп телефонумду алып койду колуман. Телефонумду алып койду. Мен телефонум кылмыш кылган жокко, мен кылмыш кылган жокмун го. Телефонду бер десем бербейм, керек болса телефонуңду. Но эмеге жанагындай темир кутучалар бар экен, ошого салып бекитип өзүңдү да камап коем деп коркутту. Анан мен айттым, мен коркпойм, мен коркуп турган эмем жок, косягым жок. Андан көрө балдарым жаш, сурай турган болсоң сурадан, мен бошот, мен эртерээк кетейин, аларга барып оокат кылып беришим керек, карашым керек. Атасы да жок, мен өзүм жалгыз карап атам десем, кийин кайра дагы чакырып эле, кайрадан эле дагы бир 2 күндөн, почти 3 күндөн кийин дагы чакырды. Анан бардым, ошо кичинекей баламды алып барсам, булар уже мени камамакчы болгон окшойттур да. Мен өзүмдүн түшүнүгүм. Анан экинчи этажга алып чыкты. Сиз ушул жерде туруп туруңуз, азыр мен эметейин деп. Анан чоңдордун алдына киргизди, ал сурады, ушундай жолдосуңуз ушундай беле деп. Ооба дедим, бир туугандар деди. Бир туугандарын айттым. Бул жакта кандай жакындары бар деди. Сарапси мечитте бир тууган кайнаган баласы Абдулла Кары деп ошол бар деп ошентсем, анан тергөөчү айтты, ал катышып жүрөт деди. Кечээ неберелери чарчаганда эмеден жанагындай моргтон алып чыгып кетип жерге берген ошол болгон деп анан ошентти. Анан ошону менен эле ыйлактап эле кайра үйгө келдим. Баламды көтөрүп, анан бир сөздөрүн угуп калдым. Эми айтпай эле койсомбу деп баласы менен келиптирби деп эле калдылар. Анан көрсө булар эми мени да ошентип жок эле жерден бир нерсени мойнума илип камайбыз деп ойлоду. Билбесем 24 саатка камайт белер, билбейм. Ошентип ошол мааниде түшүндүм да мен. Кайсы район ички иштер бөлүмү карады? Ленинский сот карап атат. Ленинский сот карап атат. Ошо айтты, Ленинский сотто каралып ошол жерден 7 жылга кесилди азыр. 7 жыл берди. Азыр жолдошуңуз этап менен которулдубу же тергөө абагында жатабы? Тергөө абагында жатат. Бир айда күчүнө кирет экен. 1 айдан кийин мен апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылбасам, анан кийин колонияга которот экен. Бул боюнча адвокаттарга канча акча бердиңиз? Иш боюнча. Көп эле бердим. Тапканым деле ошолорго берип аттым. Адвокаттар сиз күткөн ошо жыйынтык бериштиби? Сиз күткөн? Жок, беришкен жок. Мен азыр караңгылыгымдан пайдаланып, мага эч бир далил да берген жок. Мен анан небереңердин ДНКсы чыгыптыр. Аны да СИЗОго барганда, свиданияга барганда жолдошуман уктум. Бала өздөрүнүкү болуп чыкты, көрдүңбү? Мен баары калп деген. Мен деле эми аял адаммын, мен деле кыскандым да. Сен чын эле ошол жолго бардыңбы? Чын эле сен ошондой кылдыңбы? Бала сенденби деп мен деле ачуум келип кыйкырдым да. СИЗОго барганда десем, сен акмаксыңбы? Сен неге мага ишенбей атасың? Жок дегенде сен ишенсең болот да деп атпайбы? Анан мен айттым да, макул, мен ишенейин десем, сен адвокатың сага эме далилдерди көргөзбөдү деди. Жок десем, бардык далилдер чыкты. Балада экөөнүкү болуп чыкты. Эч бир далил жок. Буюрса биз жеңип чыгабыз деген эле үмүттө турганда. Анан 25 февраль күнү акыркы соту болду. 7 жылга кетти десе, байкуш ыйлаганча ал жака кетти. Мен үйгө балдарымды алып ыйлаганча мен бул жака чыгып келдим. Ошондон бери азыр эми эч бир шылтоосу жок эле, ал кылмышкер болуп. Мен азыр свиданияга кире албайт экенмин. Мен качан
Экспертизам не дептир? Айттыбы адвокат экспертизанын жыйынтыгы эмне? Азыр бул жаңы адвокатым айтып, эски адвокатым бардыгы таза деп эле койду. Эч бир далил эметкен жок. Бала да өздөрүнүкү болуп чыкты, тиги бул деп эле бардыгы буюрса биздин эмебизге пайдабызга чечилген атат деп эле койду. Анан мен кайра сурадым. Ошол атабыз сурап атат, баланын чыккан ДНКсынын анализдерди мага да берет экенсиз, бересизби десем, ана мына деп качкактап жүрөрдү, мага берген жок. Анан өткөндө соттолуп кеткенден кийин сиз мага эч бир далил бербедиңиз, далил кагаз бербедиңиз, мага беришиңиз керек экен. Бизгече ушундай изнасил боюнча группабыз бар, ошолор бардыгы айтты. Биз бардыгыбыз колубузга алганбыз деди. Сиз мага эч бир далил катары эч нерсе берген жоксуз. Мен кайсыл статья менен отурат, мен жолдошумду аны деле билбеймин дедим да. Десем анан мен бошоюн, мен бошой элек, мен таласта жүрөм, мен таластан барайын анан деп ошентип койду. Анан кайра жөнөтүңүз мени бул жакта эмелер жана журналисттер сурап атат, тиги бул дей берсем, анан жана келинимдин жанагы өлгөн үстүнө көмгөнгөндөй кылып келинимдин эмелерин жөнөтүптүр да магачы. Аны окуп алып да өлө ыйладым. Мени минтип сордуктаган, анан тигинткен, анан минткен, ошолор деле жөнөттүр, башка эч бир далил жок да. Анан мен айттым да, буларды эмнеге жөнөтөсүз? Мен муну окуп алып дагы жүрөгүм ооруп, кыйналдым десем, ошол далилдер ошол дейт. Жок, башка далилдер деле бар экен. Мына азыр жаңы адвокатым алыптыр барып, бардыгын берди. Буюрса Кудайга шүгүр. Эми шаардык апелляциялык эми арыз даттанып, уже жаңы адвокатым уже шаардык сотко берди. Ал 1 айда күчүнө кирип, 1 айда чечим чыгат экен. Буюрса эми азыр эми мен өкүнгөнүм, таптаза адамды кылмышкер кылып азыр мени да чулуттурбай койду да. Азыр свидание да бербейт экен. Ошо матрастын үстүнө чыгып отурсам, бутумду бир нерсе кыбыратат да. Карасам, чоң кырса бармагым тиштеп атыптыр да. Ошого коркконум, эрте жазып күн жылыса дагы кичинекей балдарыма кырса тиеби деп корком да. Бул жерде толтура кырса азыр суук болуп эле чыкпай турат. Мен өзүм бутум тиштеген да. Келемиштер көп экен да. Ооба, кырса өлө келемиш өтө көп. Келемиш толтура бул жерде. Эми жана көрдүңөр, колумда кичинекей бала бар, ал деле эртең жөрмөлөп чыгат. Чыкса колун тиштеп алсам не болот? Анын тиши уулуу болот дейт го. Анан кирип перекс менен тазалап, анан спирт менен эметип тазалап, байлап таңып жаттым. Ошого эми жайында эми мүмкүнчүлүк болсо, мындай кайрымдуу эл боор ооруса бир үй болсо жакшы болот эле. Балдарым менен ошо үйгө чыгып, бул жерде Президентке да кайрыла кетсеңиз. Урматтуу Садыр Жапаров, мен сизден суранарым. Эки тараптуу карасыңдарчы сураныч. Менден башка толтура ата-энелер ыйлап жүрөт. Көп эле жаш кыздар муну бизнес катары колдонуп алышыптырлар. Алдап эле байкуш бейбежаралардын балдарын чакырып алып, СИЗОго киргенден кийин анан үй алып бересиң деп атыптырлар, машина алып бересиң деп атыптырлар. Аны алып бербесе балдарını жок эле жерден карандай калп менен эле 8 жылга 15 жылга кестирип берет. Мен көбүнү көрдүм ошолорду СИЗОго барганда. Суранам сизден. Эки тарапты бир жакты эле карай бере, эки тараптуу карап. Азыр мен жолдошумдун сотуну адилет өттү деп санабайм. Адал өттү деп санабайм. Ошо жардам беришиңизди суранам. 5 бала менен ушинтип контейнерде турам мен. 5 баламдын укугун, менин укугумду ким коргойт? Ошончо тепселенип келгени дагы эле мага өтө оор нагрузка болуп атат. Мен энекемин, мен баарына чыдайм, балдарым чыдай албай калды. Мен өзүм деле күндөн күнгө күчүм калбай баратат. Урматтуу президент, жардам берсеңиз жакшы болот. Өзүңүз карамагыңызга алыңыз ошо иштерди.